Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр, мекендештер, замандаштар, фермерлер. Бизди ар кайсы булуң бурчтан көрүп жаткан замандаштарым, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биз учурда Арашан койлорун көргөнү келдик. Каерде турат дебейсиздерби? Чүй облусунун Карабалташ шаарына келдик, туугандар. Карабалташ шаары Жайыл району. Мына ошол жерде Таштанов Абдужапар агабыздын чарбасына келдик, Арашан койлоруна. Негизи бул жерде койдун бардык коллекциясы бар экен. Кочкор, козу кочкор, ургачы бар. Мен биринчи кочкорлорду тиздирттик. Андан кийин кочкорлорду көрсөтүп туруп, андан кийин бул кочкорлордун энесиби же кандай билбедим. Мына ушул койлорду бир четтен көрсөтүп беребиз. Азыр ал жакта ургачы койлор камалып турат. Ургачы койлорду чыгарабыз. Ага чейин биз мына кочкорлорду көрсөтүп коелу. Бизди Абдужапар байке Карабалтан центринен тосуп алып, сарайына алып келди. Шаардын ичинде экен. Саламдашалы дагы баштай берели. Мына кочкорлорду көрүп, ооруп калбаңыздар, этият болуңуздар, көз тийбесин. Абдужапар байке, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кандай иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Аллага шүгүр. Чарба кетип атабы? Шүгүр, Аллага шүгүр. Чарбаны жетиштирипсиз болгондо дагы. Эми Абдужапар байке, мына ушул Арашан койлору да тургандар, Арашан койлору. Анан канча жыл болду эми ушундай улучшение кылып келгенге, орусча айтканда эми мындай качествого өткөнүңүзгө канча жыл болуп калды? 4 жыл болуп калды го. 4 жылга жакындап калды. 4 жыл болду. Негизи биринчи кочкорлоруңузду көрсөтөлү дедик. Ага чейин деле койлор менен чоңойгонбуз. Неге ага чейин кой карап келгенсизби? Чейинки кезинде эле кой менен чоңоюп кой карап эле койлор болгон. Анан бул Арашан дегенде сиз сатып алдыңызбы же буларды өзүңүздүн койлоруңузду кочкор коюп отуруп, селекция кылып отуруп ушуга деңгээлге жеттиңизби? Кандай болду сиздики? Сатып алдык. Өзүбүздө да туулду булар. Аралаш. Жүрүңүз анда, мынау кочкорлорду бир четтен көрсөтөлү. Сизде өтө гигант кочкоруңуз бар экен. A2 атактуу кочкор. Анан кээ бирлери сатылышта мүмкүн. Аны негизи өзүңүздөр экран астында номерлерге чалып сурап аласыздар. Биз болсо мына орусча айтканда оценка. Көргөзмөгө келдик. Мына кочкорлорду карап туруңуздар, жаш кочкорлор. Көргөндө ооруп калбаңыздар. Абдужапар байке, ушу бир четтен баштайлы, кочкорлоруңуз тизилип турат. Өзүңүз айтып кетиңиз. Булар канча жаш, кайсы кочкордун балдары, линиясы кандай? Бул кочкорлор эки тиш кочкорлор. Бул белгилүү Волчок деген кочкордун баласы. Волчоктун баласы экен. Ана баш кулактарды көрүп коелу. Светло-рыжий өңдөгөн, орусча. Азыр популярдуу өң болуп атабы? Баары ушу ооп атат, Жакшы өң болду. Куйруктар идеал экен мына. Денеге кошулуп тартылып турат экен, Буттардын жоондугун карап коюңуздар. Али жаш кочкор. Эки тиш кочкорлор да. Башты караңыздар. Тумшук домпоюп чыгып турат. Мойну узун. Алдыңкы буттарды көрдүңүздөр. Кочкор деген ушундай болот. Ана мынау жоон кочкор. Бул деле Волчоктун баласы. Волчоктун баласы. Бул өзүңүз сарайыңыздан чыкканбы? Өзүбүздө келип туулган койлор. Козлор. Бул да эки тиш. Булар эми канча сантиметр? Мына ушул экөө бойлу 1 метрге чукулдап калганбы? Бул 96 сантиметр. Булчу? Бул 93 сантиметр. 93. Ана мына кочкоруңуз өтө чоң экен. Бул да эки тиш кочкор. Көзү мурду мына ушуга. Бул эки тиш кочкор, бул да белгилүү Айсберг деген кочкордун баласы. Бул өзүбүздө келип туулган. Энесин сатып алганда бул козу келип бизде туулган. Демек сиздин чарбаңыздан чыкты. Биздин чарбабыздан чыкты бул. Линиясы тияктыкы? Линиясы Айсберг да. Айсберг. Мунун бою канча чыгат? Мунун бою 98 сантиметр. 98. Эки тиш. Канча жыл өтөт эми козу кочкорлор? 3 жашка чейин, 4 жашка чейин өсөт деп айтышат. 4 жаштан ары абсолют болуп токтойт бою. Андан кийин жанына кетип калат. Ошондой дешет. Эми Абдужапар байке, мына кочкор көтөлү. Бул кичине жоошураак кочкоруңуз окшойт. Бул кочкор деле эки тиш. Бул кечирээк козу майский. 2020 майский. 2020 май. Анан бул белгилүү бульдозердин прямой баласы. Бульдозер деген кочкор, Бульдозердин прямой баласы бул. Мына. Булар оценкага кеттиби? Булар оценкага. Эми сиздин мына ушул койлоруңузду көрсөтүп атабыз да келип. Эми Алла Таала сизге ушунчалык насип кылыптыр. Мына көрдүңүздөр, алтынан, капталынан көрсөттүк. Ана мына жакта атактуу кочкорлор бар экен. Мына чоң кочкорду көрдүңүздөрбү? Абдужапар байке, мынау чоң кочкорлорду чечип көрсөтпөсөк айып болуп калат.
Çeç. Birinci şu iki çoğun koçkorun birisini çeçe versin. Ama mına ol жақта дағы Атсенгаға мына çoğun қара koçkorlar var ekan. Demek bu жақта қызылдан қарасынан бар. Бері четелеп чыңызчы. Ошо жерде мындай капталдарынан көрсөтөлүп. Мындай көрсөтүп коюңуз. О. Бул кочкор Авангард деген кочкор. Широкийдин прямой баласы Тимур Байкеден алганбыз. Сатып алгансыз. Сатып алганбыз. Козлары бар. Бул канча жаш кочкор? Бул 4 жаш. Бул нак Широкийдин өзү экен, О, Широкийдин өзү. Аркыңгы, алдыңгы буттарды карап коюңуздар. Жоондугу. Бул Авангард деп сиз койдуңуз да? Авангард деп мен койгом. Мунун балдары барбы? Мунун балдары мына жакып тургандар. Ичкетте. Бел козлар. Бел козлар. Муну былтыр койдуңуз беле? Былтыр койгом. Машалла. Сөз жок. Мунун бою канча чыгат эми? Мунун бою 98. 98. Широкийден 2 см бийик экен да. Широкий 96. Ошондой, Широкийди билбейт экенмин. Бирок Широкий кочкору негизи күчтүү кооз өрөт дегенине дагы бир жолу себепкер болуп атам. Анткени көрүп турасыз да. Кочкордун айырмачылыгы. Широкийдин куп өзү Широкий бой кичинекей болгону менен бирок жоон зор козуларды берет деп айтканда. Мукка манча жерден козуларын көрдүм сарайларга барганда. Широкийдин балдары деп. Сөз жок экен. Эми артты каратып коюңуз, куйругун көрөлү. Ого. Муну сурагандар барбы? Муну Эми көргөндөр сурайт го эми. Сиз муну эми колдонуп бүттүңүздөр койлорго коюп. Колдондук. Өзүнүн ургач козулары чоңойду. Жакшы козуларды берди. Насип болсун, мындан да жакшы балдарды берсин эми. Башка кочкор алып, ошол кочкорлорду койгон себептен муну сатып атабыз да. Муну сатылабы? Бул сатылат. Кызыл. Кызыл сатылат. Авангард сатылат. Мунун баасы келишимдүү кандай? Баасы келишимдүү. Аны муну чоң кочкорду көрөлү эми. Анбайлы. Муну жүрөгү оорутчу чоң кочкоруңуз кой менен ооругандан жүрөгү токтоп калбасын анан. Неме баягы Алла Тааланын улуктугун ушундайдан көрсөтүп коет да мына. Ушунчалык сонун адамды мына көзүн суктата турган кочкорлор жаратып коет, Негизи. Чын-чынына келгенде. Алжы бар экен. Мен унчукпай турайын. Сүйлөштө кыйын болуп калды. Кочкоруңуз жөнүндө өзүңүз айтыңызчы. Бери буруп өзүң ар жагына өтсөң. Мына ушундай. Бул каштан сөө деген. Кичине. Кара койлор менен ооругандар совсем эле болуп калат. Эми айтыңыз, бул кочкор кандай кочкор, канча жаш, линиясы кандай? Бул кочкор Монстр деген кочкор. Белгилүү Насарок деген кочкордун баласы. Насароктун. Мунун бою 1 метр 6 сантиметр. 1 метр 6 сантиметр. Муну да коюп көрдүңүзбү койлорго? Койгонбуз. Козлар бар, мындай көрсөтөбүз. Бирок кочкорго сөз жок экен. Жашы канча дедиңиз эле? Жашы 4кө толуп 5ке кетти. Абсолют демек. Абсолют. Как раз сезон келиптир бул кочкор. Жете турганына жетиптир. Муну салмагы канча эми азыр турушу? Салмагы 1 ай мурда тартканда 191 чыккан. 191. Выставкаларга бардыбы, бара элекпи бул? Бара элек. Бара элекпи? Ошо өткөндө выставкага чыгарбай калдык да. Чыгарып керек. Айландырыңыз эми кочкорду бир. Мындай көрүп коелу. Адам сүзбөйбү бул анан жана койду? Жоош. 191 чыкты дедиңиз? 191 килограмм 1 ай мурда чыккан. Азыр где-то 195тен да өтүп калды окшойт. Наткорумга койсо бир рекордторду жаңыртчуда не жокпу? 215 рекорд негизи анан 200дөн ашат го эми, 15ти билбейм, 200дөн ашат буюрса. Жанакы Гүлүбер 215ти бергенде билесизби? Жеркес площадка болуп ушунчалык көп толтуруп семирткен. Эми булар семирсе деле ошо салмакка жетип барса керек. Усиленный откормдо эмес булар, обычный откормдо. Эгер усиленный откорм кылсак 200дөн ашып кетет булар. Машалла. Бою 180 сантиметр. Могу кочкордун турушун караңыздар эми. Бул бой кичирээк адам коюп болуппуз да дагы оорутмаган кемиз адамдар. Бой кичине койсок, анан да айтышат, бой кичинекей баланы коюп койсо деп. Атайын бой 180 баланы койдук. Кочкор сизге жарашты. Меники дей берсеңиз да болот экен. Караң. Көз тийбесин, сөз тийбесин. Бир бастырсынчы кочкорду көрөлү.
Demek tектүү koçkorlardan eкен da bular bari эле. Бүт бары тектүү, жөнөкөй жок. Тектүүдөн тектүү туулат дейт. Бул быйыл коюлду, коюлбаду? Быйыл коюлган жок. Быйыл коюлган жок. Мындай бастырып коюңуз, эми негизи сүрдөп атат окшойт. Же местасына киргиси келди окшойт. Местасына киргиси келип атат. Ажыбыр эке эми бул кочкорду көрдүк. Мына ушул эки кочкор экен, Тактуу кочкорлорубуз. Буларды колдонуп бүтүп эми булар башка адамдар колдонсун деп атат. Башка адамдар колдонсун деп. Бул дагы ошондой. Туугандар, мына эми. Буларды көрсөтө берсин, биз мына жаш кочкорлорго дагы келели. Жаш кочкорлор. Ажыбыр эми сизде кызыл эмес карасынан да бар экен. Бу канча жаш кочкорлор? Булар да эки тиш кочкорлор, төртөө. Эки тиш. Төртөө эки тиш. Булар да белгилүү Волчок деген кочкордун балдары. Төртөө тең. Төртөөсү тең. Жөргө бу мындай деңгээлге канча болду? Сиз 4 жылда эле. Алланын жардамы менен чыктык да ушундай. Кана, мынаудан баштайлы. Мынау кара кочкор. Так, бу кочкоруңуздун кличкасы барбы? Башы Тайсындын башында экен. Бунун кличкасы Широкий деп койгонбуз. Широкий. Чындыгында ошондой экен, Жоон кочкор. Ошон үчүн Широкий деп койгонбуз. Кара Широкий, кара деп коебуз. Кара Широкий. Эки тиш бул дагы. Сиздин койлоруңуздан туулган. Мынау экөөсүчү, окшош экен экөөсү. Булар деле өздүн койлордон туулган. Кличкалары бар буларда эми? Же кое элексизби? Кое элексиз. Бойлору канча чыгып калат? Булардын бойлору 98. 98 сантиметр. Бою кыскарган могул экен, булардын арасында. Бул 97. 97. Төртөө бар сизден ушунда. Эми буларды көрсөттүк. Демек булардын атасы да энеси да кара болгонбу? Атасы энеси да кара болгон. Мына эмес атасы булардын? Жок. Волчок деп коймун. Волчок. Казакстанга барып өлүп калды дейт го. Волчок деген кочкор, Мына чекедеги күрөң кочкорчу, бул кандай кочкор эми? Бул да белгилүү чемпион Шарпейдин түздөн түз баласы. Шарпей? Беловскийде Шарпейдинби? Беловскийде Шарпейдин баласы. Бою 1 метр. Мунун кличкасы Танк. Танк. Бул канча жаш эми? Бул 2,5 жаш. 2,5 жаш. Бул Шарпей 1 метр 12 сантиметр деп рекорд койгон, көлөмү боюнча, Орто Азияда андай кочкор жок дешет. Ошондой. Сөз жок. Окшош экен. Өңү окшобойт, калган жерлер окшойт. Бул азыр канча 1 метр дедиңизби? Ровно 1 метр. Ровно 1 метр. Муну колдонуп атасызбы же бул дагы сатыккабы? Бул да сатыкка. Булардын баалары барбы же келишимдүү? Булардын баалары келишимдүү. Ата кызыккандар көп болсо керек. Кызыккандар бар, кызыккандар көп, көрөлү дегендер көп. Баягы эми тектүү кочкор баары бир тектүү болуп, эми мисалы мунуларда эми генетика деген мындай да, 7 баласыга чейин өтө берет. Меники болсочу, балким Шарпейдин канын ушул ташып жүрүп, мындан сырткы көрүнүшүнө көрүнбөсө дагы, бул канды балдарын өткөрүп, балдар балким Шарпейдей болуп, чоң болуп кетиши мүмкүн деген божомур. Болушу мүмкүн. Анткени мунагу Широкий көбүнчө корабль окшотуп берген балдарыны деп айталат да. Көп балдары. Мына ошо кочкор, Бул көкүрөктүү кочкор экен да. Бирок арыгыраак экен азыр, Арыгыраак. Усилен откормда эмес да, булар мындай эле обычный. 2,5 жаш. 2,5 жаш. 4 тиштен 6 тишке кетип атат. 4 тиштен 6 тишке кетип атат. Бою 1 метр экен. Сөз жок туугандар. Энеси күрөң кой болгон окшойт да, ошон үчүн. Ошондой окшойт. Сатып алганбыздан. Сатып алгансыз. Мына туугандар. Эми өтөлү. Так, дагы нелериңиз бар эми? Белгилүү айсберг менен Волчоктун балдары бар, сатыкка. Мунулар тордогуларбы? Биякта көрсөтүп коебуз. Бу кандай кочкоруңуз? Бул айсбергдин баласы. Айсберг. Эки тишпи булар? Эки тиштер бар. Мунуларды ачып көрсөтөлү. Тургузса болобу бу кочкорлор? Жан башталып жатат го. Мына үстүрттөн көрсөтүп атам азыр. Мына баштарды караңыздар, Тайсын баштан го булар. Мунуларчы? Булар да айсбергдин балдары. Бул жерде үчөөсү айсбергдин баласы, бирөөсү Волчоктун баласы. Бул жерде экөөсү айсберг, эки кызыл. Эки кара Волчок. Эки кара Волчок. Мына бир тургузуп коюңузчу.
Bular деле мынулардай кочкорлор экен да? Ошондой эле кочкорлор. Мына. Азыр эми тыгылыш болуп кичине жакшы көрсөтө албай калышыбыз мүмкүн. Ата кызыккандар болсо, келип көрсөңүздөр, бул кочкорлорго дагы сөз жок. Азыр күнгө чагылып атат, кечиресиздер. Могу бурчка өтүп алайын. Мына. Мына ондай кочкорлор. Тарлык кырып атат. Бу азыр эми биз койлорго өтөбүз. Апчыбар эке, балдарыңызга дайындап коюңуз. Эми кара коюңуз бар экен, кызыл коюңуз бар экен, даярдай берсин. Кайсысыны биринчи чыгарса дагычы. Биз көрсөтүп бүтүп калдык. Мынау айсбергдин балдары дедиңизби? Булар айсбергдин балдары. Канча болсо айсбергдин балдары? Бул жерде төртөө тең. Төртөө тең, а? Төртөө тең айсберг экен. Эми мына акырын үстүнө чыгып турайын, айып көрбөсөңүз. Сүттөн көрсөтпөсөк болбойт экен бул жерде. Мына туугандар. Мына кочкорлор үстүрттөн көрсөтүп атамын. Алчыбар экенин чарбасы машалла сөз жок. Алла берекесин бериптир. Мына ушундай деңгээлге чыгыптыр 4 жылга жакынкы мезгилдерде. Мына кочкорлорду көрдүңүздөр да. Негизи сандан сапатка өтүңүздөр, бул кочкорлорду айылдагы жөнөкөй койго алып барып койсо, чындыгында айырманы берет дейт. Өйткені тектүү кочкорлор экен, тектүүдөн тектүү туулат дейт. Балким купулуңуздарды толтура албаса дагы ишенип кое бериңиздер. Тектүү баары бир тектүү. Өзгөртө коет козуларды. Булар күчтүү кочкорлордун канын ташыйт. Балким өздөрүнөн билинбесе дагы, булардын канында ташылган кан сиздин коюңузга өтүп, өзгөчө козулар туулуп калышы мүмкүн. Мына. Нашы кочкорлор. Мынаулар бар экен. Бу сарайда келтириптир. Жазык ушуде жатабы кочкорлор? Мынаулар дагы көрсөтө берелби? Бүйүк козулар каягыдан кирет экенбиз? Сизде эшик көп экен. Мына козулар экен, бүйүк козулар. Бирөө келип козгоп койсо сонун болмок. Алчыбар эке. Жатып алыптыр. Тетякта койлор чыкты. Ага чейин биз көрсөтүп жетишип калалы туугандар. Сарайда bir карап коюңуздар, келтириптир сарайды. Темир решеткалар менен аркандай болуп бөлүнүптүр. Ой кочкор. Кандайсың? Экичи кочкорлор. Азыр бийиктен көрсөтүп коем. О. Кочкор коллекция. Абжыбар эке келиң эми, ал койлорду растагача мыналарды көрсөтүп коелу. Мына булда. Мыналар, быйыл козулар. Быйыл козулар. Кирип коеюн эми ичине. Белгилүү. Кайсы кочкордун балдары булар? Монстр менен авангардтын балдары. Монстр менен авангардтын балдары. Жанагы эки чоң кочкор. Мына быйыл козулар да? Быйыл козулар, 2021 козулар. 2021. 6 айлык козулар бу ошондо? 6 ай, 8 ай. 6 айдан 8 айга чейин экен. Мына быйыл козулар. Буларда сурагандар көппү? Сурагандар көп. Козу сатасыңбы дегендер көп. Анткени арашанын азыркы баасыны баары эле билет, ошон үчүн ушундай кичинекей кезинен кармап эле калган фигурный болуп калдым азырчы. Ошон үчүн. Ошо козулар сурашат да элдер. Булар сөз жок. Жалаң эркектер бул жакта. Булар жалаң эркектер. Сиз ургач козуларды эмне кылгансыз эми? Ургач козулар жайтта. Жайтта ургачлар, Ана туугандар, аралап туруп көрсөттүм мен. Эми койлорго чыгалы. Негизи туар кой дейт. Баары дейт ургачыдан зависит этет дейт орусча. Негизи кана Абжапарова жүрүң. Бул ургач койлор. Негизи матка жакшы болбосо баары бир жетиш кыйын, жогорку эмеге. Анан мына ушул сиздин койлоруңузду көрсөтүп берели. Арашан койлору, машалла, мына койлорду көрдүңүздөрбү, сөз жок. Ушундай кочкорлорду тууганы мына ушул койлор экен. Абжапарова, эми канча коюңуз бар ургач мына ушу кызылдан?
Tuvar koylar 100 baştay var. Kızıl köre okşaydı, ha? Kızıl körek, karalar azrak. Bulardı siz kantip jıynagансыз эми? Bunlardı satып alıp, özgürce tuğulganlar var. Эми канча тиш койлор бар эми ушул жерде? Сиздики основной Ek tişler, toklar var. Былтыркы kozlar, toklar var arasında. Tuvar koylar 4 tişler. бул жерде 2 тиш, 4 тиш экенин астында, э? 2 tiş, 4 tişler. Картан койлорду эмне жок кылдыңызбы? Kartan koy yok bu uzakta. Жашатыпсыз да койлорду. Так, мыногу алдыңызда турган койлорду караңыздар. Кулактары узун. Чындыгында жакшы койлор экен. 90га жакындап калган койлор экен, а бою, э? 94'e çeyin var olacak da. 94ге чейин. Мынау быйыл токтулар да мына. Bu toktular bu yakın. Bu da bu toktular. Мынау да быйыл токтулар экен. Дұрысын көрүңүздөр. Bıyıklı degen toktular bıltırkılar toyuz. Былтыр туулган. Bıltırkılar bunlar. Toktular bıltırkı kozlar. Мынау койлоруңуз дагы былтыркылар да, э? Yok bu 4 koy. тишпи булар? Bu 4 4 тиш. Мына 4 тиш ушулар да. Эми Абжапарова, бул сиз бир жылда 100 кой болсо 100 негизи жалпы баарын койсо 200 чыгабы сизде? Çıgat. 200 башка эми канча жем камдайсыз, канча чөп камдайсыз бир жылга? 4-5 min tük çoğultağız. 4-5 миң түк чөп. Канча тонна жем камдайсыз? Арпа да жана. Arpa, cügörü 20 tonnaday. Сиз эми ушул койлорду кантип карайсыз? Эми жайыт маселеси кандай сизде? Кайсы мезгилде жайыт, кайсы мезгилде жайын болуп калат дегендей? Jayıt meselesi erте jasta ушул тегерек четкеле жаябыз. Майдын аягында Сусамырга жайлоого чыгабыз. Ушулар Сусамырга барып келет. Сусамырга барып келишет. Кышында кандай болуп калат? Күзүндөчү? Күзүндө сентябрь айында жайлоодон түшкөндөн кийин кайра ушул тегерек четке жаябыз, кар түшкөнгө чейин. Кар түшкөндөн кийин анан болду, колдо эле чөп жыйтылар. Так, тут кайсы убакта жемге кирет анан булар? Тут мезгилиндеби? Жем азырдан бери баштап атабыз көрүнөн. Тут мезгилинде көбөйөт. Туугандан кийин анан жемди көбүрөөк беребиз. Сөз жок тууганда мына ушу. Кой кармасаңыздар ушундай качествого өтүп, сандан сапаттуу өтүңүздөр, көрдүңүздөрбү? 100 баш сапаттуу кой өтүптүр. Эми кара койлорду акырын чыгара берсин. Кара койлорун да көрүп алалы, Абжапарованын. Анан бул койлорго сөз жок. Булар сиз жалаң сатып алгансыз да? Жалаң сатып алгансыз, э? Жок, баарын сатып алган жокпуз. Өзүбүздө туулган жартысы. Башында сатып алганбыз. Арашандарды. Негизи өзүбүздө мурдадан эле кой бар эле. Абжапарова айтчы, арашан кармаган адам катары жөнөкөй кармаган, кой кармаган адамдар тез көз карашта болуп атат азыр арашангачы. Булар жайытка болбойт, тоого болбойт, жайлоого жүрө албайт. Булар орусча айтканда стойлугай, жайында турганга эле жакшы дейт. Сиз жөнөкөй койда кармап келгенсиз да. Анан чындыгында эмне дей аласыз ошондой тез көз караштагы адамдарга? Эч бир айырмасы жок. Жайлоого да, колго кармаганга да бүт барган кайды булар. Бирөөрөк. Анан мен выносливый койлор буларчы. Мен эмеде айттым, бул жанагы булардын путу колу узун, чоң кой болгону менен баягы жайытта булар майда койгонго караганда жакшы, анан булар жаман тез басат экен дейт да, ошокчумбу? Кандай? Аябай бат-баттан басышат булар. Айдасаңчы. Жетпей каласың. Анан баягы бийиктеп кете берет экен деп уктум да мен жайлоого чыкканда. Туура. Бизде жөнөкөй кой кармагандар азыр булардын баасын угуп кичине таң калып атат да. Өткөнү сатсаң ба, сойсоң ет. Ошондой да, э? Салым чындыгында 2 эсе эт көп болуп атат. Азыр бизде базарга барсаңыз жөнөкөй койлорду кармап эле ыргыта бересиң. Жеңил болуп калган, э? Туура. Мисалы, буларга ошон үчүн койлорду сандан сапатка өтөйүн деп, кочкорлорун издеп спрос көбөйгөндүктөн булардын баасы ушундай көтөрүлдү да, туура? Туура айтасыз, ошондой. Себеп ошондон. Ушунчалык көтөрүп. Анткени эл муктаж мындай жакшы койго. Ошон үчүн. Асыл тукум дагы өтүш керек элдин баары эле. Мына туугандар. Сандан сапатка өтүңүздөр. Эми жалаң кочкорлорду коюп деле жөнөкөй койлорду ириктеп алса болобу? Мына кочкорлор өзгөртө коет да жөнөкөй койго койсо, э? Вакыт керек ага делечи. Вакыт керек. Бирок канды тазалаш үчүн вакыт керек. Канды тазалаш үчүн вакыт керек. Көлөмдү чоңойтуп берсе болот. Чоң боло берет. Кочкор чоң болсо, козлар чоң боло берет, бирок
Экстерьер жагынан жетишпей калат да. Таза кандуулук жактан болбой калат. Таза кандуулук жагынан жетишпейт. Буларды айдап кирсин эми. Кара койлоруңузду көрөлү. Ага чейин мына кочкорлорду дагы бир көрсөтүп чыгыралы. Кичкентай козуңуз чыгып кетип сүзүп атат го. Карма. Айдап кирсин. Мына туугандар өзүңүздөр да уктуңуздар. Мен дагы бир айдашып коеюн. Бирөөсү жибин жулуп кетти. Койлорду көргөндө эме болуп кетти окшойт. Кара койлор менен кызыл койлорду аралаштырбай багат экен. Карага кара, кызылга кызыл коет экен. Мына кой деген. Мен видеону пауза кылайын, кара койлор чыксын азыр. Биз кара койлор чыкканча мына козун көрсөтүп коелу туугандар. Быйылкы жаш коз экен, Шарпей кочкордун прямой баласы экен. Азыр көрүп алыңыздар. Куйруктар денеге кошулуп тартылып турат, менин көз карашымда. Кулактар узун, буйруса чоңоет. Абджапарова, муну сиз сатып алдыңызбы, эмне кылдыңыз? Ооба, муну сатып алдык быйыл. Шарпейдин белгилүү чемпион Шарпейдин түздөн түз баласы. Муну кийинки жылдары колдоносузбу? Ооба, муну кийинки жылдары буюрса колдонобуз деп турабыз. Али жаш, кеч туулган коз окшойт, э? 6 айлык. Азыркы учурда бул 6 айлык. 6 айлык коз. Шарпейдин баласы. Буюрса Шарпейдин линиясынан көбөйтөйүн деп атасыз да. Эч жеринде агы жок, кызыл кочкор экен, э? Кызыл кочкор. Кара койлоруңуз да чыгып калды. Кара койлордон Көрүп алыңыздар, кара койлор. Машалла, сөз жок. Хош. Абджапарова мына. Biraz азыраак экен. Бу койлоруңузга да сөз жок. Кара койлор. Карашан койлор. Карашандын кара өңүндөгү койлор. Мына. Кулактары узун. Булар канча тиш койлор эми? Буларда 2 тиш, 4 тиш. Картан жок. 2 тиш, 4 тиш. Мына токто экен, артында кызыл краска бар, э? Токтулар. Мына чегеде кара кой экен, чоң кой. Мына улар. Чоң койлор ушулар да. Бу карага спрос кандай эми? Карага деле спрос жакшы. Биздин түштүк өрөөндө, Казакстанда кара кой көп кармайт, спрос көп болсо керек анын кочкоруна деле. Туура айтасыз, ошондой. Буларга кызыл кочкор коюп көрдүңүзбү? Жок, кара кочкорлор коюп атабыз. Кара. Жанакы негизи кызыл менен кара аралашса пёстрый болбой, же кызыл же кара тууп салат дейт, э? Ооба. Кызыл же кара. Ошон үчүн көпчүлүгү баягы кызыл койсо, эми кара өң баары бир үстүрттөн мына басаңдап турган доминирующий өң экен. Бирок мисалы мынагу канча бир 40 баш чыга ушу койгоз. Чыгат. Ушуга 40 башка кызыл кочкор койсо бир 3төн 1 кызыл туулат деп айтат да. Бар жарымынан дагы азыраак болуп калат дейт. Сиз жалаң кара алып атасыз. Буларга кара кочкор эле койдук. Ушул белгилүү Волчоктун баласын койдук. Волчок кайсы кочкор болуп калат ошондо? Широкийди койдук да бийил. Чекедеги кара. Широкийди койдук. Чекедеги кара. Ушу коюлуп тур, баарынын өзү коюлду, э? Же, кошумча койдуңузбу? Бир азырагына беркиси да коюлду. Жаны дагы, э? Кара койлор. Эми көпчүлүгү широкий деген жанакы жоон кара коз кочкор коюлуп тур, анан азыраак бөлүгүнө берки коюлду дейт. Мына туугандар. Кара койлор. Негизи көрсөттүк, чарбаңызга сөз жок. Экран астына номерлериңизди калтырып коебуз. Буюрса 2-3 жыл мурун коюп жүргөн кочкорлордун балдары чоңоюп калып, эми аларды сиздер алып иштетиңиздер мына. 2 чоң кочкорду көрүп турасыздар. Шарпейдин балдары, тетакка клеткалар бар. Негизи кочкорлорду көрсөттүм. Кызыксаңыздар сурап көрүңүздөр, эми балким Шарпей бүт кандары бар бизде. Шарпейдин түздөн түз балдары бар. Айсбергдин белгилүү айсбергдин түздөн түз балдары, белгилүү бульдозердин түздөн түз балдары, белгилүү Волчоктун түздөн түз балдары. Бүт барлыгы түз балдары да. Ошол белгилүү кочкорлордун балдары. Белгилүү кочкорлор. Эми сизде кочкор көп экен, эми негизи алам десеңиздер, бу экран астында номерлерге чалып көрүңүздөр. Эми сиздерге кайсыларын сатышын айтты, анан калгандарын дагы өзүңүздөр сүйлөшүп көрөсүздөр.
Мына көрсөтүп атабыз. Видеонун соңуна да келип калдык. Көрсөтө турган кой калбады, Калган жок. көрсөтүп бүттүк. Мына коллекциялардагы бир мынтип көрсөтүп коелу. Бул жерде кейбирлери оценкага, кейбирлери сатыкка. Эми алам десеңиздер, мына Абдыжапарованын көңүлүн канчалык тапсаңыздар, ушунчалык сиздерге жакшы болсо керек деп ойлойм. Мына көрсөттүк туугандар. Анда эмесе биз видеонун соңуна келип жеттик. Абдыжапарова, ишиңизге ийгилик. Аллах таалам чарбаңызга береке бере берсин. Ору сыркоодон, жаманчылыктан алыс кылсын эми. Рахмат, Алла разы болсун сиздерге. Сизден да эми башка ушундай кыялданып жүргөндөргө Алла таалам насип кылып, сиздикиндей койлор жуксын. Амин. Биз көрсөтүп бүттүк туугандар. Кошумча суроолор болсо экран астында номерлерге байланышып көрүңүздөр. Чарбадан келип көрсөттүк, сандан сабатка өтүңүздөр. Бардык сурооду бердик. Баасын айтпадыңыздар дешиңиздер мүмкүн. Ал жагын өзүңүзгө сүйлөшөсүздөр. Чындыгында туугандар, мен да канча баа коюшту билбейм. Ал жагыны Абдыжапарова менен экөөңүздөрдүн ортоңуздардагы келишим болот.